включать этип суроолоруңуздарды бериңиздер сөзсүз түрдө. Кеңиздер, айымдар, убакыт чектелүү. Орозо күнүңүздөр менен, орозоңуздар кабыл болсун. Акыркы 10 күндө жакшы ибадаттарды ниетте кылыңыздар. Угуп атам, келиңиздер. Саламатсызбы? Саламатчылык. Видеоңузду включите, пожалуйста. Мен көрүшү Саламатсызбы? зрительный контакт. Ага, толкунайын. Азыр мен суроом бар да. Мындай кыйынчылыктан кыйынчылыкка эле түшүп кетип баратам мында. Эч бир немеге эркиндикке чыга албай жатам. Ошонун эмесинин чечимине эмнеге байланыштуу мен ушундай эмеге кирип кетип баратам. Тупикке. Эмне кыйынчылык? Эмне кыйынчылык? Карыз кредитпи? Ооба, акчадан немеге чыкпай жатам. Акча эркиндигине чыга албай жатам. Күндөн күнгө эле акча проблема туңгуюуга түшүп кетип баратам. Эмне курстарды окугансыз? Эмне иш кыласыз? Иштейсизби? Өзүм мугалим. Ооба, мугалиммин. Курстарды окудуңуз беле? Кандай Жок, жааттарда калдыңыз? Онлайнга чыгайын деп атасызбы же эмне кылайын деп атасыз? онлайнга чыксамбы деген да ой бар. Анан ушундан кандай эмелерди кылсак, мындай акча финансы потогубуз көтөрүлөт деген ойда. Канча кредитиңиз бар? Кандай Канча сумма? 200 миң, 200 миң, почти 300 миллион. 1 миллион. Ошого айлыкым дагы жетпейт дагы. Бириге кийиштирип эле кыйналып атпаймынбы? Канча балаңыз бар? 5. Боюңуздан түшүп калды беле? Аборт выкидыш болду беле? Боюмдан түшкөн, ооба. Боюмдан түшкөн эмес, аборт кылдырган, ооба. Канча жолу? Бир жолу. Качан? 2009 төрөдүмбү? 2010-жылы. Канча жылдан бери карыздасыз? Мына ушул жылы абдан тупик түшүп кеттим. 2 жылдан бери мындай жеңил келаттым эле да, азыр вообще глубокий түшүп кеттим. Туулганыңыз качан? 4-февраль. Жыл? 86-жылы. Канча акча табасыз азыркы учурда? Мугалим эле болуп иштейсиз, каякта жашайсыз? Нокатта жашайбыз. 20 миң айлык алам. Мугалим болуп, Ооба. Башка жок, киреше жок. Балдар үчүн эле акчамды аябайм да, аны муну алып берип эле акчам каяка кеткенин мындай контроль эте албай калам да. Потому что акчаңыздын берекеси жок экен да, чачат экенсиз да, кытты кылап эле бирдеме беришиңиз керек экен да. Элге Мен ушундай. беришиңиз керек экен. Мугалим болсоңуз 20 миң айына алсаңыз, барып келгениңиз, питание, чистый прибыль өзүңүзгө бир 8 миң, 10 миң калат экен да айынан да. Ал топтолбойт. Тем более сиз бул тарапта болгон нерсеңизди чача берсеңиз, акчанын берекеси жок болсо, конечно, топтолбойт. Хотя сиздин предназначенияңыз, сиздин эң көп акча, финансовый парусуңуз качан өсөт сизде, билесизби? Сиз именно сүйлөгөндө, билим берип баштаганда, ошол тарапта сиздин финансовый парусуңуз ушундай өсөт. Но сизде деңгээл, акыл деңгээл, билимдин аздыгынан сиз ошол нерсеге чыга албайсыз. Эгерде сизде азыр кризис, карыз болуп атса, сиз ошону наоборот ыраазычылык жазып айтышыңыз керек. 2 миллион карыз болгондо, 2 миллион карыз болгондо үйдө жатып именно ушинтип отурган кезде качан адам кыймылдап баштайт? Сизге жашоодо эмне үчүн Кудай кризис жөнөттү азыр, карыз кредит? Сизди көчүңүздү көтөрүп туруп иштеп баштасын деп айтып атат. Потому что сиз оңой менен эч нерсе мындай сразу кылбаган аял турбайсызбы? Ойлонуп, жылдап анализдеп, өзүңүздү акыл сезип,
Сизге ушул карыз кредит келдиби? Ну, иштешиңиз керек, психологиялык тараптан иштешиңиз керек, өзүңүз менен иштешиңиз керек, билим алышыңыз керек. Ноокатта болсоңуз, мен чечим чыгардым. Мен онлайн тарифтеги 50 000 2 айлык насаатчылыкты орозо маалы уже болду. Мына бүткөндөн кийин я айтат тариф уберу. Только 200 000 тариф калат да, онлайнбы, оффлайнбы, неважно. Потому что 50 000 это очень слишком дешево, да, М, Э, в отличие от того, что вы все получаете. Если сиз м, келесиз, окуйсуз, как психолог сиз менен иштешем. Говорю вам, почему у вас вот такое, да, и почему у вас долги происходят, во-первых. Во-вторых, сиз мугалимдерге өзүңүз наставник боло аласыз. Билимди онлайнга өзүңүз чыгып, жашынакай мугалимдерди окутуп, сиз именно ошо элдин астында окутуп, аларды ошолорду чыгарып, көрсөтүп, билген нерсеңизди берип баштаганда мугалимдерди м, 15 000, 20 000ден насаатчылыкка алып, алардын курстарын ачканы жардам берип, ар бир м, мугалим болуп иштей бересиз. Алар деле мугалим болуп иштей берет. Бирок м, параллельно м, Инстаграмын упаковка кылып алып, орус тил мугалимиби репетиторствосын м, сатсын. 5 000ден, 10 000ден сатсын. 2-3 баланы алсын репетиторствого. Ар бир м, мугалим 10 000, 20 000 Инстаграмынан тапканды үйрөнсө, бул дагы сонун киреше. Зарплата м, мугалимдердики мына 20 000 болуп атат. 20 000 эмнеге жетет? Эч нерсеге жетпейт. Жетпейт, м, эч нерсеге жетпейт. Сиз пока өзүңүздү дагы параллельно психологиялык тараптан иштетпесеңиз, тапкан акчаңыздын баардыгынын берекеси жок экен. А вам нужно поработать боякта. Аборт, күнөөлүү сезимдер. Өзүңүз, сиздин больной точкаңыз экен, вы считаете себя умной, конечно, да. Но именно дагы да окушуңуз керек, өзүңүз билим алышыңыз керек, энергияңызды көтөрүшүңүз керек экен. Ушул тарапта м, өзүңүз көрүшүңүз керек. Если мен м, жашоодо вот кризистен улам келгем онлайнга. Именно кризис болуп айына 5 000 сом тапсам, отуруп алып балдарым менен деп келгем. 5 000 эле м, тапсам Кудай ыраазы болом деп 6 жыл мурун онлайнга келгем. И ошондо СММ болуп баракча алып барып, таргетин 500 сомго кетирип, Инстаграмын 2 000 сомго упаковка кылганда ушунчалык бактылуу сезип өзүмдү, Кудай шүгүр, вау, 2 балам менен үйдө отуруп 5 000 сом таптым деп сүйүнүп, барып пепси м, алып, я помню, бир нерсе алып, балдарыма таттуу паттуу алып берип, канчалык ыраазы болуп, бактылуу болгон сайын ушунчалык Кудайым мага до сих пор бере берет да. Бир да м, жолу кейиген эмесмин да. м. Провальный запуск болдубу, сатуу болбодубу? Кейип, налып, нет. Ошол кезде эле 5 000 берсе дагы мен ыраазы болчумун да, Аллахачы. Анан Биз эме болдук да, мына үйгө көчүп чыкканыбызда наркы үйдөн кайнем мындай кууп чыгара берди да, мындай үйдү бошотуп койгула, мага ошол жака үй салып аласың, эмне кыласың, короче, чыгып кет деген да. Мына үйдү салып атканда ушунчалык баягыдай ыраазы болуп, сүйүнүп, эми тез бүттү да. Ошо ыраазычылык дагы жакшы болду. Вы же умная женщина. Раз вы умная женщина, вы должны понимать, что именно вам нужно прийти в духовность. У вас духовность М, хромает. Духовностька келишиңиз керек экен. Энергияңыз аз. Духовность деген сиз үчүн эмне? Өзүңүз отуруп алып суроого жооп бериңиз. Мен үчүн м, духовность эмне? Духовность мамиледен башталат. Духовность Кудайга болгон ишенимден м, башталат. Духовность, энергия деген эмне? Өзүм менен иштеп атамбы? Туура тамактанып, басып, денемди караймынбы, энергиямды көтөрүп атамбы, жеген тамак дагы энергия. Эртең менен туруп алып баскан дагы энергия. Өзүңүз менен иштеп, жума сайын баняга барасызбы? Жок, барбайсыз, отурасыз. У вас негатив көп сизде, негатив көп. Күндө негативсиз, недовольнаясыз, неблагодарнаясыз, постоянно недовольнаясыз сиз. м, Постоянно бир нерсе жакпайт сизге. Но вы добрая, отдающая. м, Добрая, отдающая. Сиз өзүңүз менен иштешиңиз керек. Поблагодарите свой кризис. 1 000 000 деген эмне? 1 000 000 1 000 000дон чыгуу жолу эмне кылсак болот бул тарапта?
Сиз өзүңүз окуп ушул точкадан азыр мисалы үчүн мен карыз болуп атсам кантип окуйм деген суроо болушу мүмкүн. Но ушул точкада кала берсеңиз ушул бойдон кала бересиз. Хотя бы элементарно өзүңүз менен акча табам деп хотя бы 50 000 болсо дагы менде акция жүрүп атканда хотя бы можете отучиться. Экинчи тарабы болсо психологиялык тараптан да мен менен иштешсеңиз болот ошонун эле ичинде. Плюс мисалы апрелде Заткан эженин 1000 сомдук курсу башталат, 7000дик. Хотя бы ошол курстарга деле өзүңүзгө мындай арнап өзүңүз үчүн окуп алыңыз. Өзүңүз үчүн бул жакта психолог эмес, өзүңөр үчүн өмүр бою окуш керек психологический курстарды, өмүр бою. Өмүр бою окуш керек. Ошо Мен Изаткан эженин ошо Изаткан эженин 6000 экен разбору. Ошого жазылайын дедим эле да. 6000 сом деген жок андай нерсе. 200 000 турат разбору. 200 000 турат разбор. 200 000. Ошондойбу? 200 000 турат разбор деген. Оху. Да, 200 000 сом турат разбор. Билими күчтүү болсо адамдар өздөрү келип, өздөрү жазылат. Ошон үчүн билим алыш керек, окуш керек, өзүң менен иштешиң керек. Өзүң менен иштеген бул эң чоң жумуш. Өзүңдү өзүң менен иштешүү бул эң чоң жумуш. Өтө көп энергия кетет бул тарапта. 4-3. Учитесь, алыңыз. Элементарно макул. Мен Исфанада жашайм дедиңизби, Ноокатта. Макул, мен үчүн 20 000дик Ноокат. насаат мугалимдерге кымбат десеңиз, 10 000ден сатыңыз, 15 000ден сатыңыз. Жаңы эле кейсти обсуждать этип аттык элек. Мен буурса бүгүн же эртең чыгарам. Баткенден мага келип окуду эле. Онлайн насаатчылык 80 000ге айдай. Көргөзмө куралдар курсун 74 000ге сатуу жазады. Азыр мугалимдерге насаатчылык ачып атат. 10 000, 15 000ден мугалимдерге насаатчылык ачтып атам. Молодец, Баткенде жашайт, эки баласы бар, кайын журту менен жашайт. Түн ичинде мына үйдү жыйнап, тамактын баарын жууп алып, 12-де, 11-де отуруп алып курс окуйт деп кой да. Түнкү 2-де мени слушать этет да. Кылайм деген адам, ну ана 8, ал күнү түн иштеген аял да, кыз да. Ал деген кээ бирөө бар да иштейт, кээ бирөө бар окуучу. Ну, она сделает результат. Ушул точкада кала берсеңиз, кала бересиз. Ушул, если хочу сдвинуться с этой точки десеңиз, именно ушул жакта прыжок жасап, барып окуп, келип окусаңыз болот. Өзүңүздүн насаатчылыгыңызды ачыңыз, мугалимдерди прям 2 ай тынып прям түшүнүп, хотя бы менин билимим макул, менин насаатчылыгым 50 000, 100 000 болбосо дагы 10 000 болсун. Но 10 000ге 2 айда татыктуу билим алып алайын, уят болбой. Ушул Баткендеги, Оштогу, Ноокаттагы мугалимдерди онлайнга чыгарып, Инстаграмын элементарно упаковка кылганды үйрөтүп, отметка кылганды үйрөтүп, карусель жасаганды үйрөтүп, базовый монтажды үйрөтүп, ошонун баардыгын 2 айда 10 000ге, 15 000ге үйрөтүп, үчөөнү, бешөөнү алсам, параллельно зарплатаман тышкары 30 000, 50 000 таба алат экенмин деген программа сизге келет мына. 30 000, 50 000 Инстаграм аркылуу эгерде тапканды, ошолорду сиз окута аласыз, эгерде билим болсо. Укмуш окутасыз, потому что сиз сүйлөгөнгө кыйынсыз да. Сүйлөп, иштеткенге кыйынсыз. Жөн эле кур сүйлөбөй, ла дебей, акчага сүйлөңүз, билим жок болсо это просто пустословие болуп баштайт. Бар мүмкүнчүлүк, но сиз дароо чечим чыгарбаган аялсыз да, дагы ойлонушуңуз керек, убакыттар өтүш керек. Кризис да ошон үчүн келди, чечим чыгарып, сен дайыма иштегиниң давай өзүң менен иштегин деген нерсе. Экинчи тарап бул өзүңүз менен психологиялык тарап. Ушул жылы ар бир ай сайын окуңуз психологический курстарды. Эгерде карыздардан кутулам, чоң кирешелерге чыгам, ийгилик жаратам десеңиз 1000 сомдук, 5000дик, 7000дик, 10 000дик психологиялык курстарды окуңуз. Өзүңүз менен отуруп алып иштеңиз. Күнү түнү 3 саат балдардын баарын уктатып коюп 3 саат отуруп алып окуп иштесеңиз, 1 миллион карыздан жылдын аягына чейин чыгасыз деген ойдомун. Мен кризистен келгем психологияга дагы и онлайнга дагы. Акча жоктугунан келгем. Именно кризистен. Кудай бизге кризисти берет, чтобы бизге жаңы жол, жаңы нерсе ачылыш үчүн. Рахмат. Давайте, кто следующий? Менеджериңизден консультация алсаңыз болот, менеджериңизден баракчаңызга разбор алсаңыз болот. Кундуз, мени кылып бересиңерби, пожалуйста?
Мен только именно Инстаграм боюнча, мен биякта психологиялык разбор именно не по дате рождения. Туулган күн боюнча мен 3 саат кылам. Туулган күнүн, жылын, азыр жылы канча, күйөөсү канча, кайненеси канча, анан баласы канча, ата энеси кандай болгон, ушул жылы канча, жылы цвети канча, анан эмнени каалайт, запросу, эмне кылыш керек, предназначение. Мен аны 4 саат кыла албайм да азырчы, поэтому кыскача 10-15 мүнөттө Инстаграм боюнча мен берсем болобу туурабы? Инстаграм боюнча меникин кылып бересиңерби? окуп атам. Атыңыз ким? Мерим. Мерим айым. Да, эмне айтышым керек мен силерге? Инстаграм боюнча, сатуу боюнча. Каякта жашайсыз? Эмне сатасыз? Киреше. Так, Бишкекте жашайм. Азыр онлайнда сатуу жүргүзөмүн. Бирок дагы ошо дагы көтөрүлүп чыгышым керек масштабкачы эми. Эмне сатасыз? Ар кандай товар сатамын. В основном женский кийим. Эгерде Мерим айым макул болсоңуз, баракчаңызды менеджериңизге жөнөтүңүз, туулган күнүңүздү жөнөтүңүз. Мен баракчаңызды полный разбор кылып, рилстерге салып баштайм. Мен азыр контентке эми жөн эле тупой контент эмес. Мисалы үчүн мен байыр болсом, өзүмдү кантип сатмакмын, жеке брендимди кантип күчөтмөкмүн деген рилстерди тарткым келип атат. Үйдө жөн отурбай. Мен башталгыч психолог болсом или психолог болсом кантип өсмөкмүн, масштабка кантип чыкмакмын. Мисалы үчүн мен мисал да, мисалы үчүн силерге мисал. Мага калтырып Эгерде болбойт. мен мисалы үчүн да эме болсом, мына психолог болсом, араңарда бар психологдор, плюс койгула. Мен психолог болсом, башында Инстаграмды кантип иштетип жеке брендимди күчтөтмөкмүн. Жеке брендимди күчтөтүп, айына 100-200 миңдик кирешеге кантип чыкмакмын. Биринчиден, дароо эле билим чала була болуп туруп эле продюсер алып эле дүңгүрөп эле анан өчүп калып эмес, мен барып мобилографка хотя бы айына 5 миң, 10 миң берип, контент планымды сонун кылып түзүп алып, рилстерди бир айга вперед тартмакмын. Сторисимди эгерде менде жалкоо аял болсом, эгерде менде дисциплина жок болсо, бир күн болуп бир күн сторис алып барбаган аял болсом, анда өзүмдүн минус тарабымды кабыл алып туруп, мен лучше 10 миңге СММди жалдап туруп, ал кызды жаңы келиндей таптап алып туруп, өзүм контент планды берип, стористерди алып барып Андан сырткары мен боларды тартмакмын, мен боларды разбор кылмакмын, Инстаграмга көрсөтүп, консультацияларымды, разборлорумду сатып эле, эч кандай продюсери жок, эч кандай сатуу бөлүмү жок эле мен 100 миң, 200 миңге чейин кирешени тапмакмын деген сыяктуу рилстерди тартып, көп польза берип, өзүм как экспертный пользаларды берип, рилстерди чыгарайын деп пландап атам. Ошол эле касается вас. Эгерде мен байер болсом, мен убагында Дордойдо иштегем, 7-проходдо. Иштебеген жумуш калбады го, өрүк да саткам. Кичинекей кезимден бери ошон үчүн мен үчүн сатуу уят сезим эмес, сатуу бул махабат деп айтам. Сатуу бул сүйүү, сатуу бул сонун. Ооба, мен сатам, но мен сүйүүмдү берем. Мен сатам, сен алдың, мен менен кечке 2 ай болосуң, мен менен экөөбүз таанышабыз, өмүр бою тааныш болобуз, дос болобуз, билимимди аласың, вот это, вот это, вот это. То есть именно байер болсом, мен өзүмдү кантип, мен байер дегенде эле кандай көрөм байерди? Она такая стильная, классная, товар сатса распаковкаларды тартат, үйүн уютный кылганын көрсөтөт, товарларды көрсөтөт, жакшынакай кийинип жүрөт. Если кийим сатса, кийим сатпаган күндө деле байер болсо, переодевашкаларды тартат, до после тартат, вайн сыяктуу нерселерди тартат, потому что кечке эле акыл үйрөтө берсе, охваттын баары түшөт. Вайндар тартат, үй бүлөсү бар экенин көрсөтөт, стористерде балдарын көрсөтсө болот. Контент, потому что мен өзүм азыр эле анализ кылып аткам. Эмне үчүн менин охваттарым түшүп кетти, эмне үчүн менин рилстерим, комментарийлер эмнеге азайып кетти десем, кечке эле акыл үйрөтүп баштаптырмын. А вот вайн, чыныгы жашоомду көрсөтсөм эле, людям вот это больше интересно. Людям личность интересна, да? Вот, сиз чатка ссылкаңызды жөнөтсөңүз, баракчаңызды көрүп чыгайын. Так, Мерим, включите микрофон, туулган күнүңүздү айтып коюңуз. Эмне товар 20-11-91. Мгм. Эмне товар сатасыз? Ар кандай женский кийимдерди Кытайдан прямой алдырып сатамын. Ошонолорду эле сатасыз, Ооба. Э, Через Target да. Через Target сатасыз. Ошолорду эме кыласыз. Мен көчө эле Target Facebookка кире калсам, кыздарыма арналган спортивкалар бар экен да. Сону кылып чыгарып деп.
Перешла, такая хотела купить, анан качествосы жаман болуп калсачы, унутуп калсачы деп токтоп калдым да анан. Так, вы отправили ссылку Zoom'нун чатына, э? Жок, ушул жерге жөнөтөмбү? Ушул чатка жөнөтөмбү? Ушуга жөнөтсөңүз бир сыйра көрүп чыгайын. Так, азыр мен Инстаграмга барып ссылка алып келе калайын, э? Давайте. Мага дагы ошол Инстаграм боюнча араштырып коюшсу. Бул жакта мен Мерим айымга консультация берип атпаймынбы? Туурабы? Азыр көрөсүзбү? Консультация берип атам го Мерим айымга. Баракчасын күтүп атпаймынбы, ссылкасын. Экөөбүз сүйлөшүп баштадык го. Мынакей, азыр уже алып атам ссылканы. Алып атам, мына көтөрүп келатам. Мына салып атам дебейсизби? Мына чуркап баратам ссылкага. Так, чат. Ушул жерге эле, мынакей. Вставить. Жөнөттүм. Так, Бишкекте онлайн сатасызбы же офлайн точкаңыз барбы? Онлайн үйдөн эле сатамын. Декреттемин, өзүм онлайн эле сатамын. Аха. Эмне болуп бул нишага келип калдыңыз? Ойдо жок жерден эле келгем, атайын деле прям мондай пландап келген эмесмин, чисто случайно да. Декретте отуруп эле. Аха. Психологияга кызыгасызбы анан? Ооба, негизи психология өзүмө жагат. Эмне кылып жүрөсүз товаркада? Билбейм. Из вас отлично. Кандай У вас дейсиз? У вас предназначение психология, творческая психология, недвижимость, инвестиции, большие объектларды риэлторство кылып или недвижимость, флиппинг, также продажи через отношения. Товарыңызды сатып байыр боло бериңиз, но өзүңүздү психологиялык тараптан өнүктүрүп, уже серьезно өзүңүз үчүн. Блин, көчөтөн бери мен айттым го, жана презентация кылабыз бир продукту дегендечи, кыздар, девочки. Возьмите этих девочек на заметку. Может быть, я приглашу их на фестиваль трансформационных игр, либо же, Мерим, если у вас будет возможность, личный жандуу жолугушуу мен менен трансформационный оюнга келсеңиз болот. Тогда Макул, я вам. хорошо. Качан? Эмки жума, бул жума у меня мен үйдө отурушум керек. Бул жума кечке үйдө отурушум керек. Каяктан жолугабыз? Каяктан жолугабыз? Кофейнядан жолугабыз. Трансформационный оюн 2-3 саат ойнойбуз экөөбүз. Так, Макул. Мека, Алия, ушундан сатасызбы, э? Ооба. Эмне үчүн вы жадная, өзүңүзгө келгенде аянасызбы? Билбейм, неге? Эмне үчүн аватардагы машинада кетип бараткан сүрөт коюп койгонсуз? Мындай более нормальныйраак сүрөт ушул экен, анан ушуну коюп койгом. 5000 сом өзүңүзгө аянасызбы, э? Мобилографка барып, фотосессия кылып, сонун кылып, стильный болуп, боякта стильная болуп турганга. Чоң ойбойсузбу? Мека болбойбу, Мерим, Алиева болбойсузбу? Бренд болбойсузбу? Мурунку аккаунтум ошо Мека Алиева болчу, ошого окшоштуруп эле ачып койгом да. Негизи айтып атам мен сизге, каталарыңызды айтып атам. Мен өзүм со стороны көргөн нерсени айтып атам. Буякта бир несерьезный үйдө отуруп, мамочка мындай такая жөн эле чын жашоодо жашаган. Я не вижу здесь бренд. Байер, товарный бизнес, байер, эксперт экениңизди көрбөй элемин. Вы же красивая девушка, я уверена в этом. Сексуальная девушка. Чоңоюңуз канча? 91. Чоң эле чоң турбайсызбы? Айланайын, 35 экенсиз. Мерим Алиева. Элестетиңиз, мени үйдөгүлөр куку дешет. Куку, кундузка, кукушка, куку деп анан Таштанова болуп алсам. Болбойт го? Фанту, кока-колу, сок. Классно, поблагодари его. Иди. Вот это. Ала бер. Так, мен сизге таарынмай жок, айта берейин бетиңизге. Что Аха, принимать аха.
дело. Кытай менен 1 жылдык тажрыйбам негизинде сиздерге сапаттуу. Анеля, пожалуйста, чуть-чуть не дай. У папы спроси, у него есть. Биодогу бу шапка профилдеги названияларыңыз мага сиз өзүңүздү мага сата албадыңыз. Боякта мен стильный кызды көргүм келмек да. Байыр дегенде эле мен хотя бы байыр болгондо эми байыр деген айланайын өзү кийим сатса, тем более жакшынакай болуп, стильный болуп туруш керек да, необычный болуп. Дальше боякта офериңиз жок экен, УТПңыз жок экен. Чат GPT колуңузда бар, иштеткенди билет эле болушуңуз керек. Хотя бы здесь придумайте жакшы нерсени. Так, экинчиси, бияка киргенде эле мен Мека Алиева, мага Мээримдин кийими эмес, Мээрим өзү керек. Мээримге ишенимдүүбү, Мээримге ишене аламбы? Стористерден, рилстеринен көйнөктөрдү көрүп, заказ кылсам мени алдап кетпейби? Ишениш үчүн мен ишенсем, акча төлөйм. Мен ишенсем, эл ишенсе, акча берет, которот. Пожалуйста, мага отправьте доставка менен. Эл ишенсе, ишенимдүү болуш үчүн эмне болушум керек деп өзүңүзгө суроо бериңиз. Мага 8 барк, лонг слив, лейник платье, т.т. эмес. Обо мне керек, мен жөнүндө. Кимсиз сиз вообще? Сиз жөнүндө маалымат керек боякта. Бала ошого Экинчиси, эме так, вы просто можете меня не перебивать. Я буду вам говорить коротко, быстро. Хотите, ушинтип баракча мен азыр сториске окошко салып коем, баракчаларыңарды салгыла, ошол жактан мен рилске чыгарып эме разбор кылам. И ошо рилске разбор кылганда, мисалы үчүн, где-то я буду жестко разбирать, мисалы үчүнчү. Өзүң стилист деп, өзүң стилист болсоң, өзүң стильный кийинип жүрбөйсүңбү, мисалы үчүн депчи. Ты же ходячий, өзүңдү өзүң ошол нерсе сатат да, необычный кийимдериң, өзүң баскан турганың, өзүң эмне кийинип жүрсөң, ошол нерсе стористен ошол сатат. Ошол нерсени караш керек деген мааниде. Анан, так, Summer. Жаңы эле подписалась, блин. Она так классно одевается. У меня же нету в дате рождения 5. Мындай жолук салынып алып, эмем кийим, макияжы жок, пучок менен деле чыга берем да менчи. Элдер карайт да. Кимдер? Бул 5 азыр менин ар бир кийимимди шофторуман бери карап атышы мүмкүн. Элес, Summer. Всё. Так, азыр мен сизге бир нерсе көрсөтөм. И вот, я надеюсь, я смогу показать тоже. Так, дальше поехали. Биринчи актуальный, воронка жок. Сиз жөнүндө маалымат керек мага. Мен сиздин кийимиңиз эмес, биринчи сизди сатып алам. Сиз мага жаксаңыз, мен сизге ишенсем, мен сизге көйнөктөрдү заказ кылдыртып, ошол нерселерди кылам. Дальше лонг слив, очень много. Окуй, 78 актуальный бар экен. Ё-моё. Мунун баарын көрүп мен мунун баарын көрүп отурбайм, убактым жок, карабайм. Хотя бы 5 штук оставьте вот здесь. Бир актуальныйда новинкалар или скидки деп, мисалы үчүн. Азыр скидка жүрүп атат бооларга деп кирип туруп, ошолорду көрүп, WhatsApp'ыңызга попал болуп, мен бул размер барбы, бул размер барбы, барып кийип көрсөм болобу же мага отправьте деп ушинтип сыяктуу сүйлөшүм керек. Экинчиси отзывдар. Отзывдарда мен аялдардын отзывдарын, аялдардын өздөрүн, сизди отмечать эткендерин көрүшүм керек. Например, что? Например, мындан заказ кылышат экен, ишенимдүү экен. Ишеним болсо адам акча салат. Эмне үчүн мага Баткенден, Италиядан мен өмүр көрбөгөн аялдар мага акча салышат? Я их вообще не знаю. Я вот вас всех тоже не знаю. Ишеним болгондо. Ишеним качан болот? Ишеним Кыргызстан кичинекей, алдап атканың эртең эле чыгып калат. Ишеним качан болот? Ишеним сен честный айтканда. Честный кейстерди чыгарганда, честный отзывдарды өзүңдө жашооңдо өйдө ылдый болобу, ошону да чагылдыра билгенде, айта алганыңда. Мисалы үчүн мен карасаңар, мен азыр сториске мына я брови удаляю, я без макияжа, без ресниц, без ничего, но я вышла и даю вам знания. Поэтому вам нужно, смотрите, вот в первую очередь вам нужно самой упаковаться. Классно, обложкалар жок, тыдым-сыдым, бояктар, меди, штатив, эч нерсе нормальный жок, лишний нерседи удалить. Хотя оставьте 6 актуальных, но нормальных. Мен жөнүндө, там, үй бүлөм, эмелер, новинкалар или в наличии то, что есть, на заказ, или там отзывы, мои клиенты деп, клиенттердин, мисалы үчүн сизден мен на весну мага күйөөм 5 000 сом акча берди, көйнөк алчы деп, көйнөк кий, алып ал депчи. Потому что мен боякта бир көйнөк саткан кыздын
көйнөк саткан кыздын сторисиндеги көйнөктөрдү сүрөткө эме скриншот кылып туруп жөнөтүп атпаймынбы? Ушул көйнөк алып берчи депчи. И он мне отправляет, алып ал депчи. Алдыңбы деп аркаман кубалап жүрөт азырчы. Анан суть в том, что эме болуп атпайбы? Бул жакта суть в том, что сиз өзүңүз кийип көрүп, ошолорду көрсөтүп, девочки на заказ ТТПТ дешиңиз керек экен. Закрепленныйда эч нерсе жок экен буякта. Мына бар экен, меникиндей, мына меникиндей дейт. Так, бул жерде эмне рилс болду экен? Эме өзүң мындай да, две линии. Өзүңүздү сатыңыз в кавычках. Мой путь, я, мен, ушундай, мындай деп именно личностиңизди сатыңыз. Экинчи товарларыңызды, именно өзүңүздүн бул кийим эмелериңизди сатыңыз. Анан сделайте из себя, ведите так аккаунт, чтобы люди, покупая, восхищались и вас отмечали. Буякта, по-моему, бир кызга я подписана, микроблогерлер, на бартер кичине поработайте по Бишкеку, микроблогерлерге бир нерсе көйнөк же бир товар жөнөтүп туруп, сизди отметка кылдыртып, желательно алар менен жолугуп, сүйлөшүп, доставка кылып, ошентип тоже поработайте. Бир айда хотя бы бир 2 микроблогерди алып алып, азыр именно микро, нано блогерлер менен иштешкен да, ошолорду жөнөтсөңүз болот. Панорама, снимки экрана. Сейчас я посмотрю. Для Калиды. Он мечтает оказаться на цветущем поле, а не на арене лицом к лицу с Тореадором. Так, бул баракчаларын айттым. Рилсы, скажу честно, рилсы немножко дешевые. Билбейм, же мобилографыңыз арзаныраакпы. Обложкалар жок экен, шрифттер разный экен. Биякта кара, биякта ичке, биягы башкача, бул кызыл. Сиздин брендиңиздин архетиптин цвети кайсыл, кызылбы же сарыбы, непонятно. То есть обложкада бир цвет болуш керек да, которая, мисалы үчүн, у меня по цифровой психологии желтый. И анан, мисалы үчүн, мен сториске кирдим, мне понравилось, классные сапоги, вау, хочу такое платье, вау, и сразу подписалась на нее. Какая классная кожанка, классно. И кечке сторисин карап атам да кой, да. То есть я хочу видеть какие-то одежды, ушундай нерселер. Иногда вещи, они сами могут продаваться, понимаете, именно в сторисах. Но вам нужно 5-ю компетенцию, оказывается, да, нарабатывать. А распаковкалар, снимайте рилсы на хорошие просмотры, чтобы это вам приводило людей. Дальше, сизде эч ким жок да, өзүңүз эле сатасыз да, WhatsAppка алып келип. Алтындай жаштык өмүрдө. Аяна? Так, угулуп атамбы же угулган жокмунбу? Угулуп атасыз. Ага, Мейли ага. микрофонуңуз өчүк экен, күйгүзүп сүйлөсөң. Так, бул базовый нерселерди айттым окшойт силерге, то, что я увидела. Ага. Да, приходите, консультацияга келсеңиз болот по блогу. Можете отучиться личному бренду у меня. Можете на трансформационную игру прийти. Карасаңыз болот, Ошо трансформационный иградан эмне болот ал? Ошону түшүнбөйм да мен. Мындай укканым менен анын эмне жөнүндө болот? Менеджер объяснять этсин. 2 саат ал психологиялык тарапта трансформационный игра, да. Аякта мен личный бренд же инстаграмда айтпайм. Могу дать чуть-чуть. Но аякта запрос именно как психологу трансформационный оюнга келишет. Именно, чтобы трансформацию получить. 2 саат, 3 саатка чейин биз трансформационный оюн ойнойбуз, бир запроско. Вот. Ошо Кыргызстанда көбүндө түшүнүк жок экен да ошогочу. И вроде бы в рилсах показываю, вроде, да, показывать. Видите? Так, бул кремдерди өзүңүзгө сыйпап, кайфовать этип атканыңызды көрүшүбүз керек. Бул кремдерди өзүңүз колдонуп, вот этот утренний ритуалды, распаковки надо показывать очень хорошо. Өзүңүз дагы мобилографияны окудуңуз беле, өзүңүз үчүн дагы, хотя бы не техническая, монтаж кылгыңыз келбейт экен го. Негизи у вас самые большие деньги у вас в психологии, в творческой психологии. Знания алышыңыз керек экен.
энергия мало, бат чарчап каласыз. Хотите деньги через отношения. Келет сизге акча, если вы спорт подключите в жизнь. Кичине эле дисциплинага түшүп туруп, конкретно спорт если подключать этсеңиз, предыдущая идешка, если вы здесь тоже, сизде дисциплина жок экен, поэтому у вас и нету денег. Мээрим айым. Подробный разбор дагы Ага. баракчаңызга менеджерлерден дагы алсаңыз болот, командаман. Напишите, хорошо? Ага, ладно. Так, кто следующий? Хорошо. Келиңиздер. Ага, рахмат. Зайым саламатсызбы? Ага, саламатчылык. Ким сүйлөйлү, мен сүйлөй берейинби? Угатам. Саламатсызбы дейчи. Мен Эме атым Азем. сүйлөп. Угулуп атам да, мен көрүнбөй атам. Анан сиздин ошол окууңузга аябай кызыгып атам, курскачы. Анан бүгүн азыр Ага. биринчи жолу катышып атам. Мен Инстаграм баракчамды жиберип койдум, бирок ал жакты карабай эле койсоңуз жакшы экен да, лучше. Меники көптөн бери эме кылып койгом. Унутулуп калып калганда ачып коечу. Ага. Анан азыр жөн эле жиберип алып кайра эженким көрүп туруп анан өзүм уялып кеттим да, эженки жакшы экен мага карагандачы, меники вообще эле эчтеке. Азыр уялып кеттим. 20 минут. Акыркы сурооңузду дагы бересизби? Мен Инстаграм баракчамды карабай эле койсоңуз болот экен дейм. Мен эч нерсем жок да, ал жактачы мындай жүктөгөн, бирок аябай жакшы эмес, жөн эле өзүм эле. Анда вопросуңузду бериңиз да, болбосо бошотуңуз да дегендей. Жок, мен ошо разборун кылайын дегем да. Разбору кылып берсе депчи, мен ошо сиздин продюсерский ошо курсуңузду аябай жактырып атам, ошол боюнча видеолоруңузду көрүп атам. Ооба, келиңиздер, окуңуздар, потому что мен орозодон кийин 50 миңдик чек 2 айга бул это слишком дешево, поэтому только личный, жеке, либо 5 киши, 10 киши менен эле только 200 миңден окуу. Даже сабактарды көрбөй эле мен менен жолугушуп, стратегия алып окуп кеттүү. И, конечно, жаздырылган сабактарымды полный берем, эмне курстарым бар болсочу ал тарифте. Но орозодон кийин ошондой эле кылып салайын деп атам, потому что жеке жолугушуп, 2 жумада бир жолугушуп иштешүү и так далее. И такого тарифа не будет. Азыр боякта предыдущий Мерим айымдын эмеси боюнча запросун мен эми таптым. Так, мен сторис көрүп атып эле, момундай көйнөктөрдү көрүп калам. Мынча сом, 2000 сом, 2300 сом, мындай размерлер бар деп, мен скриншот кылып туруп күйөөмө ыргытам. 8 мартка алып бер деп. Ал мага акча салат. И мен ушуну онлайн эле сторис, бирөөнүн эле бир сторисин көрүп алып эле сатып алып. Или же мына жазгыга ушундай сонун спортивкалар, вау, 1800 сом экен, белый хочу, такой хочу деп. То есть, бул жакта Мерим айым отурабы? Мерим айым, да? Вот, то есть я должна видеть вот такие вещи у вас. Товар үйдүн товарын сатат экенсиз, өзүңүз хозяйственная вы женщина или не хозяйственная? Мисалы үчүн поварешкалар, бир нерселерди колдонгонуңузду кухняңызда сонун кылып көрсөтүп, показывать этип, демонстрация кылышыңыз керек. Анан өзүңүз дагы базовый монтажды үйрөнүп алсаңыз, өзүңүзгө эле плюс болот да. Эч качан даже продюсер, даже депутат болсоң дагы базовый монтажды үйрөнүп алсаң, айланайын, эч качан сага кем болбойт. Путешествияга Базовый барганда. монтажды билем. Да, ну, эме да, смотрите, со стороны обложкаларыңыз жок, шрифты разные, то кривые, то такие, то цвет такой, то сякой, то есть бир цвет жок, бренддин цвети жок. Вот стилистика, насмотренность аркасынан чуть-чуть поработайте, это то, что вот базово я увидела. Так, сиздин сурооңуз боюнча, так, Азем, сиздин сурооңуз боюнча. Угуп атам, сизге эмнени айтып берейин? Продюсер курсунда, продюсер курс эмес, биздики наставничество. Насаатчылыктын ичинде продюсер курсун берем, 50 миң сомдук курсту. Наставничество дегенде мен сизге катталып алып, эмнени кылып атасың, инстаграмыңды оңдо, давай кыл, жаза деп үстүңүздөн контролдойм. Мен уже 5 жылдан бери 10-15 адамды алып алып, насаатчылык кылып жүрөм дайыма эле.
Наставник дегенде ошондой. А негизи биз ошо орозо болгондуктан 50.000, 150.000 деп коюп койдук. А бирок негизи онлайн насаачылык 80.000, оффлайны 200.000 дайыма эле ушинтип сатып жүрчүбүз. Бирок мен 50.000дик ушул онлайн 80.000дик дегендерди алып эле салайын деп атам. Кийин балким бир 10-15 миң сомдук эле курстар болот. То есть это не наставничество. 10.000, 15.000 сомдук курс болгондо бул насаатчылык эмес. Ал деген общий курс. Мисалы үчүн биз общий чоң адамдар, көп адамдар окуп алып 10.000, 5.000 дегенде аякта көп киши дегенди билдирет. А насаачылык дегенде мен сизге катталып, баракчаңызды разбор кылып, эмне иш кылып атасың, сторисиңизди көрүп, контролдоп, ушундай сыяктуу да. Наставник дегенде сиз менен иштешкен адам дегенди билдирет. Так, сиз эмнени каалап атасыз азыр менден айтыңызчы, мен сиздин выгодаңызды берейин. Инстаграм баракчамды бергем, анан аны жөнүнө коюңуз деп атам да, анан азыр мага ошол продюсерство ошол мисалы жанакы жылынан эме кылып атпайсызбы, айтып берип атпайсызбы, ошол аябай жакты да, анан мен да кылып көрөйүнчү деп. Силер азыр туулган күнүн айтып аткан нерсе бул бир чоң барактын, жалбырактын жарымын эле угуп атасыңар. Негизи бир адамды көпкө жаса болот негизи. Мен өзүм, конечно, курсума эмес, насаачылыкка келгендерди каалаймынбы, каалабаймынбы, по-любому туулган күнүңөргө жараша мамиле кылып, өзүңөрдүн активиңерге жаша, мээңерге жараша, акыл деңгээлиңерге жараша ар бирөөнө ошондой подход кылам. А общий 5.000дик, 10.000дик курстарда окугандар, алар масса менен окуп эле кетишет. Алардын туулган күндөрүн дагы собирать этпеймин, негизи айтып атам да. Анан лично консультацию хочу, либо трансформационную игру хочу дегендер жандуу трансформационный оюн. Да, и то это, мисалы үчүн трансформационный оюнду, да, после орозо тоже у нас все цены поднимаются. Хорошо, Азем, туулган күнүңүз качан? 20 ноябрь 89. Ага, Мен мен ошо бул чеч жакта албай атам да, кайсы направлениеме. бул жакта мен сиздин бул жылыңыз мындай экен, атыңыз мынчанчы экен деп эметпейм. Общий эле 5 сөз менен эле айтып кетсем, сиз эмне иш кыласыз азыркы учурда? Азыркы учурда декреттемин. Негизи өзүм мугалим, логопедия боюнча окуп атам Эмне азыр, өзүмдүн кесибим логопедия боюнча. Логопедия, ага. Круто. Анан же курстарды окуй берем мен дагычы, анан кайра эме кийим сатып калам, кайра заказ берип калам, ушинтип эле өзүм жакты таптай атам да. Анан кайсы жагы мага ыңгайлуу, ошол жагы каягы болот, ошону билбей атам. Негизи кандай десем, негизи сиз мындай боло аласыз, сиз мындай деп мен только бир направление бере албайм, потому что сиз деле 35, 36, 37, 40ка чыгып калайын деген эле айым экенсиз, кечирип коюңуз. 40 жашка чейин келгенге чейин сиз опыт алгансыз, билим алгансыз, аркаңызда бэкграунд деп коет. Бэкграунд деген эмне? Опытыңар бар. Жордойдо мынча жыл иштеген, мынча билимим бар, ошонун баардыгын мен угушум керек, билишим керек, эмнеге жөндөмүң бар деп туруп, анан 3 направление бере алам. Бул депчи. Сизде бул жакта сатууга сиз анча жоксуз, сата албайсыз алтыным. Товарга деле жакшы сатуу жоксуз, психология тармагында жакшы кете аласыз. Честная турбайсызбы мамиледен? Сомневаетесь, депрессияга батчалдыккан айым экенсиз. Эме да, маркетинг. Улам эле жаңы направленияны сиз жакшы маркетолог боло аласыз, жакшы продвижение кыла аласыз. Нейросеть тарапта болобу, но не техническая, вы просто новизну хотите и так далее. Поэтому креативный. Сөз менен сүйлөп, именно балким даже психолог. Вот Айнур эже, честно, вот кто ваш менеджер? Она тоже подходит на наш новый проект. На наш новый проект она тоже подходит, оказывается. Вот как раз-таки она и трансформатор. Мощный трансформатор. Бетке айтат, мягко еще укканды билет да булчу. Башкалар укпайт го, өзүнүкүн эле туура дей берет. А вот она умеет слушать, хотя у нее 3 единички, эгосы күчтүү экен. Ушул тараптардан кетсеңиз болот. Билим алыңыз. Маркетинг по-любому өзүңүзгө керек болот.
өзүңүздү полный упаковка кылып, жөн эле отурбай, сомневаться этпей, ойлонуп отургуча дагы убакыттар өтө берет. Бир жылда 3 жолу эле кылам насаатчылык или 2 жолу. Потому что быйыл 70% психологияма фокус коем. Именно өзүмдүн экинчи баракчам психологияга полный фокус коем. Потому что спрос растет. Мен 2 саат мен менен трансформационный оюн десем, 15 000 у меня очередь. Люди хотят. И спрос растет, спрос. Ар бир 4-үй бүлө ажырашып атат. Психологко барган модно, трендово, классно. Люди хотят. Спрос болуп атат. Еще күчөйт бул спрос. Еще күчөйт. Эмне үчүн элдин баары психология курстарды окуп атышат, өзү үчүн окуп атышат, эмне үчүн кызыгып атышат? Ошондой век, ошондой заман болуп атпайбы? Биз бири-бирибиз менен сүйлөшпөй калдык даже элементарно. Всем нам, у меня самой 2 психолога. Бирөөсү цифровой, бирөөсү именно с Казахстана. Чё? Очень красиво, очень красиво. Поэтому это очень такая денежная ниша, это очень востребованная ниша. Поэтому я 70% быйыл психология тармагында фокустарымды коюп, ошол жакта болот бардык нерсебиз. Насаатчылыкты, да, бир жылда 2 жолу, может, 3 жолу кылып турам обязательно, потому что мен өзүм психологдун партнерумун, продюсер эмесмин, партнерумун. Продюсермин деп атагым келбейт өзүмдү, потому что мен эч кимди продюсерлик албайм. И өзүмдү өзүм продюсерлейм психология баракчамда дагы. Маркетологмун деп өзүмдү позиционировать этип баштадым. Вот вы тоже маркетолог хороший, трансформатор и так далее. Билбейм, эске жеткире алдымбы, түшүндүрдүмбү, балким кандай, эмне деп түшүнбөй атасыз. Тынбай билим алып окуп баштасаңыз, бир жылдын ичинде өзүңүзгө дагы вау, точно это оказывается я деп өзүңүзгө келесиз. Психология тармагында сүйлөп, жакшы сүйлөп, трансформация берип акча таба аласыз. Мен ишенем, азыр токтоп калбай өзүңүз менен иштесеңиз, приходите, насаатчылыгыма келиңиз, как психолог катары дагы иштешем, полностью дам вам вот здесь. Мен азыр сиз эми еще түшүнбөйсүз да, элдин астында мен сизге айта албаймын да, момдайсың сен, момдайсың депчи. Кээ бирөө кабыл албайт, ыйлайт, жек көрөт мени, эмнеге мени мынтип айтты дейт. Даяр эмес да адамдын психикасычы. Чындыкты уккусу келбейт кээ бирөө. Поэтому да, приходите, будем работать, эки ай иштешсек болот. Хотите продюсерство освоить, продюсерликти үйрөнсөңүз болот. Ачып берем продюсерлик курсумду, 50 000 курсумду. Андан сырткары ичинде трансформационный оюндар, бардык нерселердин бардыгы бар. Айнур эже, в личку скиньте мне в Телеграм, да, вот тарифы, да, наставничество, что там есть, макет и тарифы. Так, Азем айым, психологияны и карап окуй бериңиз өзүңүз үчүн дагы. Менин экинчи психология баракчамды да карасаңыз, аякта дагы продуктулар бар, 50 000, 200 000 продуктулар бар, консультациялар бар. Элге ыңгайлуу болсун деп 1000 сом же 2000 сомдук общий массовый да продукт жазып карап атам. Так, давайте. Кто следующий? Мен неме алсам болобу? Мен кылсам болобу? 3 жолу Можно айттым я? байдан бери. Ага, давайте. Келиңиз анда сизден кийин мен болоюн, Я Рапунцель. Спасибо, Кийинки я очередь. Очень красивая. Рапунцель. Да. Ага, все. Так, вот айым. Ким айтмай болду азыр? Давайте. Эже мен айтсам болобу? Сиз болбойсузбу? Болбосо мен айтайын. Эже сизди күтүп атам. Менеби? Келиңиз, Ооба, чакырып. сизден кийин мен айтайын деп. Кандайсыңар? Жалпы салам кудус, кандайсың? Мен болоюн, Ага, жакшы. Экинчи мен. Анда сиз Мен айта берейин, мен деген тиги SMM болуп иштеп атам, аккаунт алып барыпчы. Анан өзүмдү психология менен эле жүргөнүмдү ал мага жакпай калды, ачык айтканда. Мектепте уюштургуч болуп, президент болуп жүрчүмүн да постоянно школдо. Анан продюсер болгум келип атат. Курс жазып, азыр өзүм аккаунтумду деле алып баргым келбей эле курс жазып, анан кийин Боло аласыз. Эң күчтүү продюсер боло аласыз, билесизби? Лидерсиз да сиз.
Эң күчтүү продюсер боло аласыз. Сиз именно боло аласыз. У вас 4 единички, у вас нету двойки, по-моему. Сиз 1-4 белеңиз же 1-1 белеңиз. Бир, Болосуз. 1-июль. Миссия канча Мага эле? 9 жылдан бери жеке өнүгүү тренери, психологияда жүргөн, ал уже семечкадай чагып калдым, аны алып кетсе болот, бирок выгорание болуп башка нерсеге өткүм келди. И СММ болуп иштесем, 23 000 бир аккаунт алып барсам, элдер 6 очередке туруп калды да, меникимди алып бар, меникимди алып бар депчи. Анын 1-4 продюсер белеңиз? Жылыңызды айтып коесузбу? 84, Аха, все. 84, анан 1-июль, 7-ай. О, классно, нифига себе. Эмне экен? Вы лидер, вы продюсер, вы наставник, насаатчысыз. Продюсер болуп, өзүңүздүн продюсер курсуңузду ачсаңыз болот. Насаатчылыгыңызды ачып, именно Инстаграмда кантип чыгыш керек, эмне кылыш керек, өзүңүздүн 7-8 жылдык опытыңызды бөлүшсөңүз болот. Көп жылдары бир нишада жүргөндө уже глаза когда не горят, көзүң күйбөй, уже процесс не зажигает, уже энергияң жок, уже кылгың келбей баштайт да. Ошондо ниша которгуң келет. Ошол абалга келип калыптырсыз да эмичи. Ооба, ошо баягы кванттык психология боюнча деле 250 000, 150 000 төлөгөнгө 20 адам даяр болуп калганда мен отказ кылдым. Себеби дегенде именно психологдорду саргым келген жок. Мен бир нерсе жетишпей аткандай эле болуп атты. Анан через кризис трансформация болдум дагы аябай чоң. Анан Через кийин кризис кайра болот да, конечно. Адамдар түшүнбөйт да. Ай, окуп ал десе түшүнбөйт. Анан жашоосуна кризис келет. Ички кризис же тышкы кризис келет. Тышкы кризис, карыз кредит, башы менен стенага урунат. Такыр эле болбой калат. Ошондо анан ойгонуп, кой, кыймылдайын, кой, ушу менен чыгайын дейт. А так түшүнбөйт адамдарчы, мисалы үчүн. Мен деле ошентип келгем да, кризистен келгем. Кризистен келип, түшүнгөндөн кийин анан тынбай окуп баштагам. Сүтсайды да цифровой психологияны Улам көлгө барып окуп, Дубайга, Турцияга барып, чуркап барып окуп, уже канча 4 жылдан бери эле окуп келе жатам го. мага 9 жылдан бери эме баягы жеке өнүгүү тренери болуп түшкөн бир 300 000 акчалар сүйүндүрбөй эле. Эже боло аласыз. Сөздүн ачыгы, Аккаунт кыскасы боло аласыз. азыр Кылсаңыз бир болот. нерсени айтып коеюнбу? Келиңиз. Бир нерсени айтып Аха, коеюнбу? аха. Рахмат боло аласыз деп айтканыңа, разбор кылып бергениңе. Анан мисалы мен элди окутуп 150 000, 9 жыл иштеп 150 000 тапкан акчага караганда, 300 000 караганда бирөөнүн аккаунтун алып барып, бизнесмендердин бир 20 000 тапканында өлө рахат алдым да, ошондон аябай кайф алдым. Себеби дегенде бирөөнү Ооба, чыгарган ар мага бир жагат экен. Ошол ар акча бир берекелүү болду, мага жукту. Аха. Ар бир адам, мисалы үчүн, ар бир адамдын өзүнүн ички каалоосу менен кылыш керек. Мисалы үчүн, тиги да продюсер болуп атат, мен да продюсер болом эмес. Менин жүрөгүм эмнени каалайт, менин жан дүйнөм эмнени каалайт. Мен эмнени каалайм деп анан иштеп акча тапса, ошол акчасы дагы жугумдуу болот, жумушунан ырахат алат, а не тупо. Бояка барам да, мисалы үчүн азыр билбейм, стилисттер миллиондоп таап атат десе, баарыбыз стилист болуп кете албайбыз да. Мен точно стилист боло албайм да, бул кебетем менен. Анан андай болбойт да, лишь бы акча табыш үчүн стилист болом. Эми условно айтып атам да. Или элдин баары азыр ТикТок алып барып акча таап атат десе, баарыбыз акча табыш үчүн ТикТок эмес, жан дүйнөмө эмне жагып атат, мага эмне жакыныраак, мага акча төлөбөгөн күндө дагы кайсы жумушту алып баргым келет деген суроону өзүбүзгө беришибиз керек. Потому что биз рахаттанып анан жумуш кылып, ошол жумушта иштегенде акча да берекелүү болот, сиңимдүү болот. Экинчиси бул чарчабай иштейсиң да. Мисалы үчүн мага эмне азап, бүгүн вообще суум жок болчу. Өзүмө зум кылып алдым, туруп алып дагы бир нерселерди придумывать этип. То есть это зависит от твоей миссии, от того, что ты хочешь. По вашему вопросу, келсеңиз болот, насаатчылыкка келиңиз, VIP тарифте я все даю. Продюсер курсумду ачып берем. Мээңиз жетсе, прям өзүңүз эмне түшүнсөңүз, пожалуйста, алып туруп, прям көчүрүп алып өзүңүзгө ача бериңиз курсуңузду. Толтура материалдар, гайддар, таблицалардын баардыгына доступ берем. Менин сүрөтүм эмес, хотя бы айланайын, өзүңөр жасап алып
окуучуңа жеткирип түшүндүрө алсаң, пожалуйста, ала берсеңиз болот. СММ курсум бар, ичинде мобилография, таргет, базовый знания да. Аны мен сатпайм, ошону да ачып берем доступ. Сатуу менеджер курсу бар. Бизге команда керек болгондо эле сатуу менеджер курсун чыгарып набор кылып алам, но я выросла с этого. Азыр мен сатуу менеджер курсун чыгарып баштасам, мне будет стыдно. А если мне будет стыдно, я не буду продавать. Ички сезимимди укпасам, анда сатуу болбойт менде да. 3 курс, ата сырткары насаатчылык. Миссияңыз 3 турбайбы? Наставник. Наставничество 3 адам, 5 адамга параллельно алсаңыз болот. Баракчаларды туура алып барып, мындай баары эле продюсер деп атат, но даже базовые знания, Инстаграм, как вести некоторых нет, ошол нерселерди мен берем. Поэтому ошондой 3 продукту калас 1 жылдык доступта берем. VIP тарифке эле келсеңиз болот. Сразу эле VIP тарифке келсеңиз болот. Потому что я там все даю. Рахмат, Алла разы болсун. Мен неме кылайынчы? Можно я? Так, вот здесь Мунара сен болот. вот у нас Саламатсыңарбы? Менин атым. цены, получается, здесь со скидками вы мне дали, да, без скидки цены. Онлайн тариф, VIP насаатчылык офлайн. VIPте 2 ай бою жандуу менен иштешүү и бүт боо курстардын баарын белекке берем. Продюсер, продажа, СММ, жеке разбор, трансформационный оюндардын баардыгын берем буякта. Онлайн тарифти я хочу убрать уже орозодон кийин, потому что только VIP, личный сопровождение менен. Орозодогу баалар азыркы 50 жана 150. А так өздөрүнүн баасы 80 жана 200 миңдик. Я не стала делать эмелерди, вебинары, я не стала делать бесплатники и так далее. Но есть именно во время Орозо попасть именно по таким ценам. Девочки, скиньте в чат и в это тоже. Так, да, кимде кандай суроо бар? Менин атым Мунара, саламатсызбы? Мен да ушу разбор кылып бериңизчи. Мен деген өзүмдүн эмеми толук таппай келем да. Жакында эле Алия Чойбековага 200 миңге окудум. Продюсер болоюн деп. Именно насаатчылык Аны боюнча. деле ыйратпадым, бир да неме чыкпады менден. Анан мен ошол туулган жылымы немени айтайынчы, кайсы жол менен кайсы жака кетсем, лично өзүм миссиямды таппай келем, чын эле. Бирок азыр 41 жашка чыктым да. 17 январь 1985 жылкы болом өзүм. Анан бул продюсированияны деле кыйратпайт окшойм. Аябай аракет кылдым, бирок ал деле болгон жок. Буга чейин деле. Эмне үчүн мен продюсерлерди 100 кишилеп, 200 кишилеп чыгарбайм? 100 киши алсам, 10 эле продюсер боло алат. А мен ал адамдардын акысына киргим келбейт. Мага кереги жок. Мен билем, что болбойт, у нее не получится. Мындан психолог болот, бул деген байер болот, бул деген товар сатат. Бул жандуу сатыш керек, бул эл менен сүйлөш керек. Билип туруп саткан мен үчүн у них я же знаю, что не получится. Поэтому я не хочу продавать. 100 кишиге. Ага, угуп атам. Мунара, эми үнүңүз чыккан жок, микрофонуңуз өчүк экен. Мени да разбор кылып бериңизчи, туулган күн айым айтайын. Кандай кылсам болот? 17 январь 1985 жылкы болом. 80 канча? 85. 200 миңге окуп турсуз, эч нерсе. Ну, конечно, не будет. С нольдон келип пошла и отучилась, не будет результата, конечно. Ооба. Ошентип мен да. Ну, что делать? Иштеңиз, ошол акчаны актаңыз, дальше работайте. Вы же деньги... аракет кылдым. Эч мындай плюска кетпей, наоборот, минуска эле кетип атам. Ооба, карызга барып кеттиңер да барыңар. Кредиттесизби 200 миңден? Кредиттеймин. Плюс тиги автобустан да китебин, 2 китебин, тиги штативими, еще плюс ушунча окуп келаткан чоң блокнотуму автобустан жоготуп алдым. Эч плюска кетпей эле минус боло берем, минус эле болуп келатам да. Ойлоп атам, мага меники эмеспи дейм.
же мен өзүм баягы биринчи тепкичтен туруп эле 10-чу тепкичке секирип чыгып алдымбы дейм. Ооба, туура айтасыз. 10-чу тепкичке чыгып алыптырсыз сразу эле. Нолдон баштаңыз, кайрадан баштаңыз, макулбу? Сиз деген акчаны көрүп эле акчага умтулдуңуз да, вы же деньги любите, вы хотели деньги. Вот теперь и пожинайте плоды. Ага, давайте, кто следующий? Да, давайте, ага. Ага, Менин атым дагы Мунара. ага, 86 18-июнь туулган күнүм. ага, Мен да миссиямды таппай келем да, өзү негизи сатканга аябай кызыгам. Анан өзү Кара Суу базарында жакын айылда турабыз. Анан ага, кийин ошо байырчылык кылып калам да, баягы кызым кичинекей убакта декретте, өзү негизи спец мугалим, бирок мугалим болуп бир да иштеген жокмун. ага. Анан ошо байырчылык кылып атам, бирок аябай баягындай көп акчалар менен эмес да, эми баягы күнүмдүк оокатка эле, тиричиликке эле кеткен эле акчаларды кармап элечи. Анан ошо мен дагы өзүмдүн миссиямды таппай келем да, өзү спец мугалим болгону менен, бирок бир да мугалим болуп иштегим келбейт да. Эмне Свободу курстарды хочу. бүткөнсүз? Эмне курстарды бүткөнсүз? Ушу Инстаграмды да мен жакшы алып бара албай атам. Инстаграмда да бир 2-3 курсту окудум. Көп эле эме баягы байерствону окудум 2-3 эмеден. Чынынан окудум. Дагы кимден мурдагы унутуп калдым, дагы бир бала бар эле. Ошолордон. Анан өзү негизи сатканга кызыгам деп ойлойм, бирок мындай от души сатуучу эмесмин да. Кара Сууда жашасаңыз, Кара Суунун жагында болсоңуз, байерлик Кара Суудан мага 4-5 жолу айтып турган Кара Суу деген кыз Инстаграмда бар. Көрсөңүз болот. 4 жолу насаачылыкка келип атат да, мынтет да. Кунзи эже мени катуураак урушуңузчу, камчылаңызчы дейт. Анан 3-жолу, 4-жолу мага келгенде күйөөсү менен мамилеси начар болгон үчүн кайра эле насаачылыкка келе берген да. Удивительный нерсесичи. Мунара айым сиздики боюнча 9-3 экен. Бизнеске жөндөм айымсыз. Бизнес эле кылыңыз, тем более айылда жашасаңыз, товарный бизнес, бизнеске басым жазаңыз, бирок сатууну ооба жакшы сата аласыз. Результат, акчаны аябай иштерман турбайсызбы? Иштеп коет экенсиз да, бирок бул анализ деп үйдө отура албайт экенсиз, жөн отура албаган айым экенсиз. Үйдө отурсаңыз депрессия болуп кетет болуш керек, свободу, масштаб хочется, да, свободу хочется. Поэтому дисциплина жок экен да. Вот миссия 3-түн эмнеси жакпайт магачы? Миссия 3-төрдү алдым элем нормальный сатпай койду да. Саткандан да мурун кыймылдашы оор да, айланайын көчүгүн көтөргүчө уже мен аны 10 жолу кылып салам да. Ойлонуп, анализдеп, кечки анализдеп, выгодасын расчет кылып баштагыча жалкоорок экенсиз кичинечи, но дисциплина нет у вас, коммуникациянын эметиңиз, эмоциядан кетиңиз, дисциплина, анан билим жетишпейт дагы эле. Мен сиздин ордуңузда болсом, Кара Сууга жакын болсом, айылда жашасам, кантип каяктагы анан онлайнга постоянно Инстаграм менен чыгыш оор болот. Ошон үчүн басымды эмнеге коймокмун? Товаркага коймокмун, бизнеске коймокмун. Адамдар менен сүйлөшкөндү, коммуникация кылганды. У вас сфера 5 коммуникация жакшы эле экен. Анализ жок, тапкан акчаңыздын берекеси жок экен сиздечи. Табат экенсиз да, бир чачат экенсиз. Ооба, анан өзүмөн аяй берем, башкаларга чача берем да. Өзүмөн аяйм, башкаларга чачам. Анан именно ошо эмеде Асылгүл Исламовада азыр окуп атам да. Баягы акчаны бөлүштүрүп эме кылгандачы. Анан Ооба, кийин анын продюсери менден окуган насаачылык. Ооба, Нуржамал менден окуган насаачылык, вип наставничество окуган. Ооба, молодец. Ал финансылык сабаттуулук өзүңүз үчүн окуй бериңиз. Адамдар менен мамиле курганды үйрөнсөңүз, а то сиз ошо түшүнүп абалга келип, через отношения мамиле кура аласызбы? Бекемсизби? Мамиле кура аласызбы? WhatsApp'тардан жазып, өзүңүздүн элементарный туугандан башталат мамиле куруу системасы. Адамдар менен сүйлөшүп, акыбалын сурап. Мындай жакшы сүйлөшөм да, жакшы мындай адамдар менен да 100% болбосо да бир 90% адамдар менен тил табышып сүйлөшүп кете берем. Кайсы сферада болсо делечи сүйлөшө алам да. Анан бирок бир аз мындай уялчаак жагым бар да. Койчу ушуну кылбай эле коеюнчу деп, ошол да мени ийгиликтен тартат дейм да.
эл эмне деп эл эмне дейт, мен кандай көрүнүп атам, эл эмне дейт деген нерсе сизди кармап турат. Ошол нерсе сиз больше, наверное, мындай өзүңүздүн внешностьиңизди, наверное, кийимдериңизди эл кантип ойлоп калат деп эле токтоп калат болушуңуз керек. Ой, азыр тренд болуп атпайбы баракчаларды именно как келин катары алып баруу. Именно мен эмне үчүн Айтургандын жакшы же эмнесин сүйөм Айтургандын? Басып туруп эле базарда кетип баратып эле рилс тартып берет да, ошонусун жакшы көрөм да. Вообще пушка, молодец. Басып туруп эле инстаграмында тиги отурган жеринен эле, контейнеринен эле рилс тартып сала берет деп кой да. Анан ушундай таң калам да. Байерлерди окутат. Өзү Кара Сууда 2-3 контейнери бар. Мен жаңы башталып аткандан бери эле окуп келе жатат. Күйөөсү менен мамилеси начарлап, ичинде кыжаала миссиясы вступать этип атат. Азырчы ичинде кыжаалаттык, эме болгондо эле сразу келе берет насачылыккачы, онлайн тарифкечи. Либо келишим керек, либо мен жертва болуп кайра слив болуп атам деп элечи. Анан жакшы данность у вас. Иштерманкенсиз, молодецсиз. Негизи ошол жакшы билим алып туруп, ошол жаатта эме кылсаңыз, жакшы билим алып, ошону окутуп баштасаңыз, окутуп Кара Сууга алып барып алып, аялдарды, келиндерди, өзүңүзгө окшогон келиндерди окутуп алып барып, еще параллельно товарный бизнес жасап кылсаңыз болот. Почему нет? Жакшы болмок. Да, ошол сфера менен кетсеңиз болот. Да, давайте последний, да, акыркы. Займ, ортодо мен бир вопрос берип алайынчы, пожалуйста. Ооба, мен бир вопрос берип алайынчы. Кийин алган болсун да мына рет, Иә. Сиз айтыңыз анан мен айтам. Сиз айтыңыз анан мен айтам. Журналисттен кийин алгам да очебет. Кундузайым, Айтыңыз мына рет. бар эле, Мына Акыркы. Мен акыркы консультация берип Асылгүл Аймуратова. Видео включите, давайте, ага. Мен жандырдым. Көрүнбөй атабы, саламатсызбы? Экология боюнча. Көрүнбөй атат окшойт, Саламатсызбы? Угуп атам. Болдубу? Менин атым Асылгүл. Мен мамиледен көбүрөөк жабыр кайым, ушул боюнча. Ладно, айтыңыз. Ага. 13-август 1987. Психологиялык консультация бүгүн бербей элемин. Психологиялык консультация бербей элемин. Мен ага жазылсаңар болот. Мен башында айтпадымбы, психологиялык консультацияларды берген жокмун. Мен насаачылык боюнча, именно ким окуйм деп атат, ким кто хочет именно в личный бренд и так далее дедим, Так, давайте Нургуль айым. Кундузайым угулуп атабы? Жана трансформатор Угуп атам, ага. дегенмин да. Трансформатор игра деп атпайсызбы? Ошол канча сом турат? Так, трансформационная игра менеджерге жазсаңыз полностью объяснять этип берет, түшүндүрүп берет. Бишкекте болсоңуз 2-3 саат экөөбүз индивидуально ойносок болот. Же болбосо курбуларыңыз менен 2-3 келсеңер болот. 3 келсеңер болот. Анан экинчи суроо, экология боюнча кандай онлайн сабак чыгара алам да, өзүмдүн билимим экология боюнча. Экология боюнча дегенде кандай? Эми экологду окудуңуз беле университетте? Андан башка эмнелерди окугансыз? Только экология боюнча университетте 9 жыл иштедим да, ошол эле. Азыр декреттемин, анан базарда иштеп көрдүм, чото меники эмес окшойт, аябай кыйналып 5-6 ай иштеп эле жабылып калат, 5-6 ай иштеп эле жабылып калып атты да. Тууган качан? 22-07-92. Четверка же не системная. Психологияга кызыгат экенсиз. Действие жалкоорок турбайсызбы? Кыймылдабайт экенсиз да, и действие не хотите, да, делать. 2, 7. Действие. Сатып албайт экенсиз, жакшы. 4+7+1+9+2 5. Миссия 5 бирок. Эме экен, товарный бизнес экен. Товарный бизнес эме
жандуу сатып акча табуу экен, адамдар менен сүйлөшүп убас. Жандуу, бирок эме дагы өзүңүз үчүн дагы хотя бы сатуу курстарын окуп коюңуз, действие кылышыңыз керек экен. Ушу миссия 5-тин доходу 20% да, канча иштесе дагы чачат экенсизго акчаңыздын баардыгын. Акчанын берекеси жок экен. Как у вас отношения с мамой? Күйөөңүз барбы? бар, бирок мына мамам аябай мени жакшы көрүп неметем, бирок мамам анча жактыра бербейт да. Мен так мага ошондой көрүнөт да. Мисалы Экөөңөрдүн мен ортоңузда, да, непрозрачный. Трансформационный оюнга келиңиз, ошондо лично поработаю с вами. Жекече иштешем. 2 саат, 3 саат экөөбүз жекече иштешебиз, хорошо? Сиз ошентип айтып атпайсызбы, мамам менен ошол мамиле депчи? Сразу здесь видно акчаңыздын берекеси жок болгондугу. Из-за этого с мужем тоже отношения потом и претензии у вас, и недовольство. Вам нужно идти, смотрите, курс ачпай эле коюңуз. Ай, зачем курс, айланайын? Не надо курс. Сизге что нужно? Сиз деген акырындан билим алып баштаңыз. Именно онлайндагы жаңы кесиптерди үйрөнүп баштаңыз өзүңүзгө акырындык менен. Сиз масштабка чыгарууда боякта өзүңүз менен иштешиңиз керек экен негизичи. Постоянно 1 жыл окуңуз, тынбай психологиялык курстарды окуңуз. Менден окусаңыз болот. 4-5, это же 4-5. Кто ваш менеджер, девочки? Жана вот эме боюнча, девочки. Блин, то, что я не могу сказать. Да, Айнур Айымбы, да, вот она 4 как раз, девочки. Трансформационный оюндан кийин, эгерде сизге ошол нерсе жакса, я вам там предложение сделаю, да. Асылгүл айым, Айнур эже, бояктагы бүт айымдарга менин детская позиция, масштаб, воронка, андан сырткары максатты кантип коюш керек, андан сырткары жана акча, мамиле, ден соолук деп цифровой психологиялык боюнча сабактарымды жөнөтүп койгула. Булар көрөбү, көрбөйбү билбейм, потому что арасында 80% жалпы айымдар экен. Көрүшсө уже эле польза, сон польза алат. Но башкасын билбейм, Нургүл айымга жөнөтүп коюңузчу, потому что бул айымга керек ошол сабактарчы. Көрүп чыксаңыз, Нургүл айым, хотя бы угуп чыгыңыз, көрүп чыгыңыз. Польза аласыз, аябай пайда аласыз, түшүнүп өзүңүз менен аябай иштеңиз, билим алыңыз. Жөн эле үйдө эле отуруп, жөн эле башка дүйнөдө жашап жүрүп турсуз. Өзүңүз менен аябай иштеңиз, макулбу? Акырындык менен ошол сабактарды көрүңүз. Все, я вас жду. Вроде бы все, всем ответила, да, девочки? Кунжузайым, бир суроо берип алайынчы. Мен ошол онлайнда иштеп акча таба аламбы? Аракет кыла берсем болобу же жөн эле убактым кетеби? Мен сизге көз ачык эмесмин, биринчиден. Экинчиден, сиз өзүңүз барып атканда, өзүңүзгө сиз акчага кызыгып баргансыз да. Ну, так работайте, делайте тогда. Ага. Так, вроде бы все, да? Всем ответила вопростарды. Акчага кызыккан адамдар далеко не пойдут эч качан. Только акчага кызыккандар эч качан далеко не пойдут, хорошо? Рано или поздно ал далеко көпкө жүрбөйт ал нерсе. Так, вроде бы все, всем ответила, да? Мени разбор кылып коюңуз, пожалуйста. Мен разбор кылбайм. Сетевой боюнча страничка деген болчу да. Девочки, я вот разбираю, работаю, когда с девочками, По дате когда рождения. приходят. По дате рождения вот как раз таки и не делаю. Это же Zoom не по цифровой психологии, девочки. Это же не по цифровой психологии. По цифровой психологии у меня есть час онлайн разбора, он стоит 6000. Вы можете сами прийти и взять у меня все. Анын ичинде электронный разборлордун баарын берем, полностью календариңарды берем, өзүңөрдүн электронный каякта жүрөт буякта материалы дегенде. Электронный разборун кандай болот, буякта бүт полный берем. Где этот материал, который я даю же? Онлайн алса болобу ошону? Онлайн алсаңыз Онлайн болот, офлайн алса алсаңыз болот, да, онлайн алсаңыз болот, офлайн 2 саат, 3 саатка трансформационный оюнга келсеңиз болот. Онлайн алсаңыз деле момундай электронный гайдыңызда берем монтип. Сен, Венера или Наргиза, туулган күнүң, мына разбор деп, буякта канча баракча? 9 баракча. Календарь, мантра твоя, вот это деп берем. Я по цифровой психологии же не делаю сейчас Zoom, я делаю по личному бренду, Инстаграм, упаковка, продажа боюнча тема деп кайра кайталып атам. Насаачылыкка келгендер менен трансформационный оюн 2 жума сайын даже ойноп өздөрү менен иштешем VIP тарифте. Күйөөсү, кайненеси, күчүгү, бүчүгү, баласы, күчүгү, баарын то, что ей нужно, я ей дам. Но то, что здесь, если полноценный разбор делать, этого же не будет хватать. Офлайнда 2 саат, 3 саат, бул жумада мен жолуга албайм.
У меня все забито. Эмдиги жумада могу 2 трансформационный оюнга ала аламын. Онлайн консультация бул жумада могу взять. Завтра вечером, послезавтра вечером одного-двоих только могу взять. Вот, и либо на следующей неделе. Кто хочет лично поработать, жекече мен менен иштешүүнү каалагандар бар болсо, менеджерге жазыңыздар. Именно наставничествода, и как раз таки вот продюсерликти окуп өспөй жаткандар, же болбосо, потому что сразу эле болуп кетпейт да. Мен уже 5 жылдан бери өзүм продюсер деп атабайм, өзүм партнер болгондуктан, онлайнда 6 жылдан бери иштегендиктен ошол баардык силер окуп аткандардын баардыгын чыгаргам. Цены тоже я ставлю именно мен өзүм дагы өзүм жеңил сезип тынч укташ үчүн бааларды коем. Психологияга келгендиктен 4 жыл убагында психологияга келип, үй бүлөмдү да сактап калып, полностью ошол жакта жүрүп, Узаткан Жусуповну дагы чыгарып келе жаткандыктан. Хорошо, девочки, баарыңыздарга ыраазымын. Рахмат. Бүгүн дополнительный гана Zoom болгон. Ошон үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Всем пока, девочки. Всех вас жду, хорошо? Запишитесь обязательно консультацияга. Рахмат, ишиңе ийгилик. Рахмат.